Salam dostlar, kayradan sizler menen Baybilim Media kanalı, men sizler menen Aladin Islamidinov. Dostlar, biz sizler menen murdakı sabagыбызda родительный падежин өткөнбүз. Biz kayra sabagыбызды sizler менен улантабыз. Сабак баштаардан мурда сиздерге эскертип кете турган сөзүм, эгерде сиздер орус тилин үйрөнүүнү кааласаңыздар, зерикпестен бул сабактарды этегине чейин көрүңүздөр. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, сөзсүз ушул мен айткан эрежелерди жана сөздөрдү дептерге жазып алыңыздар. Жана ошондой эле, эгерде сиздер бул сабакты жаңы көрүп аткан болсоңуздар, биздин каналыбыздагы 21-чи сабакты көрүп туруп, андан кийин бул сабакка кайтып келип көрүүнү сиздерге сунуштаймын достор. Анда эмсе биз сиздер менен орус тилинин практикалык курсу аттуу китептин 2-чи бөлүгүнөн сабагыбызды баштайбыз. Анда эмсе достор, сиздерге кайра мурдакы сабагыбызды эскерте кетейин. Эгерде биз родительный падежде сөздүн этеги мужской род болгон болсо, тагыраагы а, я. Эгерде сөздүн этеги а, я тамгасы менен аяктаса, демек бул женский род болот. О, е, ё менен аяктаса, средний род болот. Мужской род болуш үчүн ушул 5 тамгадан сырткаркы тамгалар болуш керек деп айтканбыз. Ошол этегинде эгерде а келбесе, я келбесе, о келбесе, е келбесе, ё келбесе, демек бул мужской род болот. Эгерде именительный падежде мужской род болгон болсо, мисал үчүн Кыргызстан дедик, Кыргызстан именительный падеж, а родительный падежде Кыргызстана болот. Ошондо Кыргызстандын деген сөз болот эле. Президент Кыргызстана, Кыргызстандын президенти деп айттык. Андан кийин мисал үчүн, эгерде сөздүн этеги а тамгасы менен аяктаган болсо, ы болот же и болот деп айтканбыз. Динара родительный падежде динары, динаранын, сын динары деп айттык, динаранын баласы. Андан кийин эгерде сөздүн этеги е тамгасы менен аяктаган болсо, яга өзгөртөбүз деп айтканбыз. Мисал үчүн направление, направления, багыт, багыттын, цель, направление деп дагы айтканбыз. Эми достор, кийинки эрежебиз, эгерде сөздүн этеги, эстеп калыңыз, л менен аяктаса, л мүчөсү менен аяктай турган болсо, мисал үчүн строитель деген, строитель деген сөз менен аяктай турган болсо, л болуп, этегинде мягкий знак мужской род болсо, л дегендер бар го. Мисал үчүн водитель, правитель, мыслитель, основатель, получатель, заявитель деген сөздөр бар. Эгерде ушундай этеги л боло турган болсо, родительный падежге түшүрө турган болсок, родительный падежде жөндөй турган болсо, я коюлат. Строителя. Ошондо куруучунун деген сөз пайда болот. Строителя, куруучунун. Мисал үчүн инструмент строителя, строителдин, куруучунун инструменти болот. Куруучунун инструменти. Бул биздин китептин, бул эреже орус тилинин практикалык курсу аттуу китептин 7-чи бетинде экен. 7-чи бетинде. Мисал үчүн достор, строитель дедик. Эгер строителя дей турган болсок, куруучунун деген сөз пайда болот дедик. Мисал үчүн сын строителя, куруучунун баласы. Дочь строителя, куруучунун кызы. Жена строителя, куруучунун аялы, деп айтабыз. Или мисал үчүн дом строителя, куруучунун үйү деп айтабыз. Эми мисал үчүн учитель деген сөз ала турган болсок, именительный падежде учитель кто? Ким? Мугалим. Родительный падежде кого? Кимдин? Учителя, мугалимдин деген сөз болот. Учителя, мугалимдин. Демек, сын учителя, мугалимдин баласы, дочь учителя, мугалимдин кызы, газета учителя, мугалимдин гезити, дом учителя, мугалимдин үйү.
Машина учителя мугалимдин унаасы. Ученики учителя мугалимдин окуучулары деп мисал үчүн я кое турган болсок кимдин деген суроого жооп берет. Кимдин деген суроого жооп берет. Мисал үчүн правитель деген сөздү ала турган болсок правитель именительный падежде правитель, родительный падежде болсо правителья. Правителья өкүмдардын же болбосо башкаруучунун болот да правителя. Эми ошол правителя деген сөздүн башына бир сөздү кое турган болсок ага таандык болот. Мисал үчүн приказ правителя. Приказ правителя өкүмдардын башкаруучунун буйругу болот. Мисал үчүн мыслитель дей турган болсок мыслитель именительный падежде мыслитель, родительный падежде мыслителя. Родительный падежде мыслителя. Мисал үчүн слово мыслителя. Ойчулдун сөзү. Ойчулдун сөзү. Произведение писателя. Мисал үчүн писатель именительный падежде писатель, родительный падежде жөндөй турган болсок писателья болот да. Ошондо демек кого кимдин жазуучунун писателя жазуучунун деген сөз пайда болот. Произведение писателя жазуучунун чыгармасы деген сөзгө ээ болот. Произведение писателя жазуучунун чыгармасы. Право избирателя дейт. Мисал үчүн право избирателя тандоочунун же шайлоочунун укуктары. Права избирателя. Права избирателя тандоочунун укуктары, шайлоочунун укуктары. Водитель дей турган болсок водитель, водителя. Именительный падежде водитель, родительный падежде водителя. Айдоочунун деген сөз болот да. Айдоочунун. Сын водителя или зарплата водителя. Айдоочунун айлыгы, зарплата водителя. Андан кийин издатель десе басып чыгаруучу. Издатель именительный падеж, родительный падежде издателя басып чыгаруучунун. Дом издателя басып чыгаруучунун үйү. Жена строителя деп айттык. Мисал үчүн жена строителя куруучунун аялы болду. Жена строителя куруучунун аялы. Мисал үчүн караңыздар, бул жакта тептин 8-чи бетинде мугалимдин аты дейт. Мугалимдин аты дегенде учитель дедик, именительный падеж, родительный падежде учителя. Имя учителя. Имя учителя. Ошондо мугалимдин аты дейт. Мисал үчүн караңыздар, мугалимдин үйү дейт. Мугалимдин үйү. Достор, ушул жерде сиздердин назарыңыздарды бир нерсеге бура кетем. Көңүл бурсаңыздар, мугалимдин үйү деп атабыз. Мугалимдин үйү. Ушуну артынан которобуз. Кыргызчаны артынан орусчага которобуз. Мисал үчүн үйү дегенди биринчи айтабыз. Үй дегенди биринчи айтабыз. Дом деп туруп, анан кийинки сөздү родительный падежге коебуз. Дом учителя. Дом учителя. Мугалимдин үйү болот ошондо. Мугалимдин үйү. Мисал үчүн караңыз, мугалимдин досу дейт. Мына биринчи кыргызчасын жазып алалы биринчи. Мугалимдин досу. Мисал үчүн дос дегенди биринчи айтабыз орусчада. Друг учителя. Досту айтып туруп эле артынан, досту айтып туруп кыргызчадан артынан баштайбыз. Досту айтып туруп орусчасын, анан кийинки сөздү ошол учитель деген сөздү родительный падежге түшүрүп коебуз. Друг учителя. Друг учителя болот. Книги писателя жазуучунун китептери. Книги писателя жазуучунун китептери. Негиздөөчүнүн долбоору дейт. Негиздөөчүнүн долбоору. Мисал, негиздөөчү дегенде основатель. Негиздөөчүнүн борбору боло турган болсо, негиздөөчүнүн долбоору боло турган болсо, биринчи долбоорду айтабыз. Проект основателя. Проект основателя. Демек, биринчи долбоорду айтып, анан кийин основателя деп родительный падежине жөндөп түшүрүп коебуз. Проект основателя. Андан кийин өкүмдардын уулдары, башкаруучунун уулдары дейт. Дети правителя. Биринчи балдарды айтабыз. Дети правителя. Дети правителя. Куруучунун жумушу. Биринчи жумушту айтабыз. Работа. Анан кийин строитель деген сөздү родительный падежге түшүрүп айтабыз. Работа строителя. Работа строителя. Андан кийин достор, демек дагы бир жолу эскертип кетем. Эгерде сөздүн этеги L деген мягкий знак менен аяктай турган болсо, биз анын родительный падежге жөндөп түшүргөнүбүздө
я коюлат экен. Строителя деп, мисалы үчүн куруучунун, учителя, мугалимдин деп. Достор, мен сиздерге ушул сөздөрдүн окончаниясын кызыл ручка менен жазууну сунуштайм. Эми родительный падеждеги я болгон жерлерин биз көрсөткөндөй, но жазууда көрсөтүлгөндөй кызыл ручка менен дептерге көчүрүп жазыңыздар. Андан кийин эгерде эми женский род боло турган болсо, мисал үчүн китебибиздин 7-бетинде эгерде женский род боло турган болсо, я менен аяктай турган болсо, сөздүн этеги родительный падежге илик жөндөмөсүнө түшүрө турган болсок, илик жөндөмөсүндө кыргызчада илик жөндөмөсүнө түшүрө турган болсок, я коюлат. Я боло турган болсо, и болот да. Мисалы үчүн именит падежде неделя, родительный падежде недельи. Жума, жуманын, же апта, аптанын, недельи, мисал үчүн. Аптанын күндөрү дей турган болсок, күндөрү. Демек, жанагы биринчи кыргызчасын жазабыз да, аптанын күндөрү. Демек, биринчи күндөрдү айтабыз дагы, андан кийин анан аптаны айтабыз, же жуманы жуманын күндөрү. Мисал үчүн, дни недельи. Дни недельи. Аптанын күндөрү, дни недельи. Дни недели. Андан кийин, мисал үчүн, дни недели семья десек, семья, үй бүлө. Семья дей турган болсок, именительный падежде үй бүлө, что үй бүлө, чего семьи, үй бүлөнүн деген суроого жооп берет. Ушу үй бүлөнүн деген сөздүн башына бир сөздү койсок, мисалы үчүн, создание семьи, үй бүлөнүн курулушу деп деген маанини билдирет. Создание семьи, үй бүлөнүн курулушу. Андан кийин, урматтуу достор, мисалы үчүн члены семьи, үй бүлөнүн мүчөлөрү. Мисалы үчүн состав семьи, үй бүлөнүн курамы. Мисалы үчүн Азия дей турган болсок, именительный падежде Азия, родительный падежде Азии. Мисалы үчүн Азиянын чемпионаты дей турган болсок, биринчи чемпионатты айтабыз, анан кийин Азии дейбиз. Чемпионат Азии. Азиянын чемпионаты болот. Азиянын чемпионаты. Андан кийин, мисалы үчүн, компаниянын директору дей турган болсок, компаниянын директору, мисалы үчүн, директор компании. Биринчи демек директор айтабыз, андан кийин компания. Директор компании, компаниянын директору болот. Компаниянын директору. Улуттун лидери дей турган болсок, нация, улут. Именительный, родительный падежге түшүрө турган болсок, нации болот. Лидер нации, улуттун лидери болот. Лидер нации, улуттун лидери. Андан кийин китебибиздин 8-бетинде салттын ар түрдүүлүгү. Биринчи демек ар түрдүүлүк деген сөз айтабыз. Ар түрдүүлүк деген разновидность. Разновидность традиции. Традиция. Именительный падежде традиция, родительный падежде традиции. Разновидность традиции болот. Разновидность традиции. Андан кийин уюмдун аталышы. Биринчи аталыш, андан кийин уюм. Название организации. Название организации, организациянын аталышы, уюмдун аталышы болот. Организация, именительный падежде организация, родительный падежде организации, организациянын, уюмдун. Компаниянын маалыматтары дейт. Компаниянын маалыматтары. Данные компании. Маалыматтын таралышы. Маалымат, информация, таралыш, распространение. Демек, биринчи маалыматтын таралышы десе, кыргызчада жана эскертип кеткендей, артынан которобуз. Распространение информации. Распространение информации, маалыматтын таралышы. Улуттун жанданышы дейт. Мисалы үчүн, улуттун жанданышы. Оздоровление нации. Оздоровление нации, улуттун жанданышы. Оздоровление нации. Андан кийин компаниянын кызматкерлери дейт. Кызматкерлерди биринчи айтабыз. Сотрудники компании.
сотрудники компании. Сотрудники компании, достор. Андан кейін документацияның тили. Тил деген язык, биринчи язык деген айтабыз. Язык документации. Язык документации. Документация, документациянын деген суроого жооп берет. Андан кейін арзандатуунун күнү дейт. Арзандатуу акция, күн деген ден. Демек экөөнүн бири-бирине таандык кылышыбыз керек болот. Ден акции арзандатуунун күнү болот, достор. Ден акции арзандатуунун күнү. Диндин миссиясы дейт. Диндин миссиясы. Мисал үчүн, дин религия, а миссия. Миссия религии, диндин миссиясы болот. Миссия религии, достор. Андан кейін империянын өкүмдары, правитель, өкүмдар, империя. Демек өкүмдарды биринчи айтабыз. Правитель империи, империянын өкүмдары. Студиянын директору дейт. Директор студиянын директору. Директор студии. Достор, демек эгерде женский род я тамгасы менен аяктай турган болсо, демек родительный падежде и болот деп айттык. Неделя, неделии, жума, жуманын. Традиция, салт, традиции, салттын деген сөз болот кыргыз тилинде. Андан кейін эми эгерде сөздүн этеги о тамгасы менен аяктай турган болсо, мисал үчүн министерство. Демек министрлик. Ал эми родительный падежинде болсо а коебуз. Министерствонун деген болот. Же министрликтин деген сөз болот ошондо. Ушунун башына бир сөз кое турган болсок, ошол министерствого таандык болот. Мисал, приказ министерства, министерствонун приказы, же министрликтин буйругу. Андан кийин мисал үчүн правительство десеге, правительство өкмөт о менен, правительство өкмөт, а правительства акылсак өкмөттүн, родительный падежде өкмөттүн деген сөз пайда болот. Постановление правительства, өкмөттүн жарлыгы, акыла турган болсок өкмөттүн жарлыгы, эмненин өкмөттүн. Демек сөздүн этеги о тамгасы менен аяктай турган болсо, родительный падежде акылабыз деп айттык. Андан кийин мисал үчүн государство десе, государство мамлекет. Ал эми родительный падежге түшүрө турган болсок акырабыз. Государство мамлекеттин, приказ государство мамлекеттин буйругу. Или обязанности государства мамлекеттин милдеттери. Обязанности государства мамлекеттин милдеттери болот. Мисал үчүн алма десеге, алма яблоко, родительный падежде яблоко, родительный падежде яблока болот да. Вкус яблока, алманын даамы. Эгер мына көчөлөрдө жүрө турган болсоңуздар дагы, автомойкалардын же май алмаштыра турган жерлерде эмне деген замена масла деген сөз бар, замена масла. Бул родительный падежде. Эгерде сөздүн этеги о тамгасы менен аяктай турган болсо дедик, родительный падежге түшүрүп жөндөй турган болсок, а кылабыз. Масла болот. Мисал үчүн масло о менен айта турган болсок, май, родительный падежде масла дей турган болсок, майдын. Ошондо замена масла дей турган болсок, майдын алмашуусу, майдын алмаштырылышы деген сөзмө-сөз грамматикалык котормосу майдын алмаштырылышы болот. Ал эми биз аны жөн эле кыргызчада май алмаштыруу деп айтып коебуз. Андан кийин вкус молока, сүттүн даамы. Акылдык. О болгон родительный падежде акылдык. Вкус молока, сүттүн даамы. График дежурства.
График, дежурство, дежурствонун графиги. Дежурствонун графиги. Графиги. Басманын мүдүрү дейт. 8-ci бет китеби барлар. Эгерде китебиңиздер болсо, ушул сабактарды карап окусаңыздар болот. Басманын мүдүрү дейт. Мисал үчүн биринчи биз мүдүр деген сөздү айтышыбыз керек. Басманын мүдүрү дейт турган болсо, мүдүр деген сөздү айтышыбыз керек. Мүдүр, директор. Директор издательства. Издательство басма, издательство басманын деген сөздү берет. Издательство басманын. Демек, директор издательство басманын директору болот. Басманын директору. Мурас алуу дейт. Мурас. Мурас деген наследство. Алуу получение. Получение. Получение наследство. Акылабыз да. Мурастын алынышыдан мындайча айтканда. Получение наследства. Агентствонун структурасы. Агентство. Именительный падежде агентство, родительный падежде агентство. Демек структура, биринчи артынан которобуз кыргызчада. Структура, агентство. Структура, агентство, агентствонун структурасы болот. Жетекчиликтин талабы. Жетекчиликтин талабы. Талап деген требование. Требование, эми жетекчилик руководство. Родительный падежде руководство, именительный падежде руководство, родительный падежде руководство. Болот да, болот. Ошондо жетекчиликтин деген сөз пайда болот. Требование, руководство, жетекчиликтин талабы. Курулуш факультети дейт. Факультет деген сөздү биринчи айтабыз. Факультет, строительство. Менен строительство, курулуштун факультети болот да ошондо. Сөз эркиндиги, свобода слова. Сөздүн эркиндиги да, мындайча айтканда, сөздүн эркиндиги. Именительный падежде слово, родительный падежде слова. Сөздүн эркиндиги, свобода слова. Свобода слова болду. Андан кийин коомдун көйгөйлөрү. Биринчи көйгөйлөрдү айтабыз. Көйгөй проблема, демек проблемалар, көйгөйлөр дей турган болсок, проблемы. Проблемы общества. Проблемы общества болот да. Проблемы общества. Коомдун көйгөйлөрү. Көлдүн тереңдиги. Көлдүн тереңдиги. Глубина озера. Глубина озера. Глубина озера. Көлдүн тереңдиги. Эттин баасы. Эттин баасы дейт. Мясо дей турган болсок, именительный падежде мясо, родительный падежде мясо менен болот да. Мясо, мяса. Родительный падежде. Цена мяса болот. Цена мяса, эттин баасы. Цена мяса, эттин баасы. Мисал үчүн андан кийин айылдын калкы дейт. Село дей турган болсок, село. Айыл, ал эми села десек, села айылдын болот да. Население села айылдын калкы. Калк деген сөз биринчи айтабыз. Население села айылдын калкы. Мамлекет башчы. Мамлекет. Государство мамлекет. Государство акыла турган болсок, мамлекеттин болот. Ошо мамлекеттин башчысы. Глава государства деп менен айтабыз. Глава государства деп менен айтабыз. Демек, урматтуу достор, биз сиздер менен тыянак чыгарабыз. Эгерде сөздүн этеги деп айттык, мурдакы 21-ci сабагыбыздагыны жана ошондой эле азыркы сабагыбыз экөөсүн чыгарып, кичинекей тыянак чыгарабыз. Эгерде сөздүн этеги мужской род болсо, биринчиси мужской род болсо, мисал үчүн Кыргызстан, родительный падежде Кыргызстана дейбиз. Любой ар кандай сөздү алып туруп, мужской родтогу сөздү родительный падежге түшүрүп айта турган болсок, анда нын деген мүчө коет. Кыргызстан, Кыргызстана, Кыргызстандын. Узбекистан, Узбекистана, Өзбекстандын. Аладдин, Аладдина. Эркин, Эркина деген сөз болот. Марат, Марата, Мараттын. Аскат, Аската, Аскаттын деген сөз болот. Ал эми эгерде мужской род болуп эл менен этеги мягкий знак менен аяктай турган болсо, мужской род болуп этеги мягкий знак менен аяктай турган болсо, мисал үчүн учитель дедиге эл мүчөлөр менен аяктай турган сөздөр родительный падежде я коюлат. Учитель, учителя. Мугалим, мугалимдин. Сын учителя деп айтты, мугалимдин баласы. Я болот.
водитель, водителя деп ушинтип айттык. Эми эгерде мужской родду демек биз айттык, жазып алыңыз. Андан кийин эгерде сөздүн этеги а тамгасы менен аяктай турган болсо, эгерде сөздүн этеги а тамгасы менен аяктай турган болсо, мисал үчүн Динара именительный падежде Динара, родительный падежде Динары, Наташа, Наташи, Гулиза, Гулизы, Гульзина, Гульзины, деген Гульзинанын, Динаранын деген нын деген мүчөсү коюлат. Ал эми андан кийин эгерде я болсо, женский род болуп я болсо, неделя, недельи, родительный падежде и койлат. Неделя именительный падежде неделя, родительный падежде недельи, жума жуманын болот. Андан кийин эгерде сөздүн этеги е тамгасы менен аяктаган болсо, е тамгасы менен аяктаган болсо, аны я кылабыз. Мисал үчүн направление багыт, направление багыттын, направление багыттын. Здание имарат, здания имараттын, имарат. Андан кийин эгерде сөздүн этеги о тамгасы менен аяктай турган болсо а кылабыз деп айттык. Министерство, министрлик, министерства, министрликтин родительный падежде а деген окончание коебуз, достор.